10 жыл мурда кабыл алынган мыйзам күчүнө кирерине санаалуу күндөр калды. 1-июлдан тартып ОСАГО полисин албагандар 3000 сом айып пулга жыгылат. Эмне үчүн Кыргызстанда ОСАГО полисин киргизүү создуктурулуп, камсыздандыруу маданияты калыптанбай жатат? Бүгүн талкуу платформасында ушул тууралуу кеп курабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Программанын коноктору Актан Турунбеков, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу башкармалыгынын башчысы жана Эрмек Эсеналиев, жеке камсыздандыруу компаниясынын өкүлү. Бүгүнкү программа кош келипсиздер. Суроону сизден баштагым келип турат да. Эмне үчүн Кыргызстанда 10 жылдан бери ушул ОСАГО полисин киргизүү милдеттүү түрдө создуктурулуп келди, анан азыр өлкө жарандары буга даяр болуп калыптырбы? Балким башында эле киргизилгенде азыр бир нукка түшүп калмак да. Сиз туура айтасыз. Бул биз ОСАГО деп коебуз. Автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу. Бул мыйзамы 2015-жылы кабыл алынып, өлкөбүздө дээрлик 2022 жылдардан баштап күчүнө кирген. Мыйзам бул өзүнө күчүнө кирген. Дээрлик 22 жылдан баштап биздин жарандар өзүнүн автоунаа ээлери өзүнүн жоопкерчилигин ошо милдеттүү деп аталган ошондой камсыздандыруу полистерин алганга уже мүмкүнчүлүктөрү бар болгон. Бирок ыктыярдуу түрдө, анткени бул мыйзамды аткарып, ошо милдеттүү деп аталган камсыздандыруу полистерин албай койгон үчүн эч кандай чара көрүлгөн эмес. Ал боюнча эч кандай айып пул салынган эмес, каралган эмес. Ошондуктан буга чейин бул камсыздандыруу бул түрүнө көп көңүл бурулбай келген. Эми ошондуктан өзүңүз айтып өткөндөй 1-июлдан баштап ошол физикалык жактарга 3000 сом айып пул салынат деп күтүлүүдө. Ал эми юридикалык жактарга жана башка өлкөлүк башка чет өлкөдө катталган автоунаалар үчүн ал камсыздандыруу 23-жылдын апрелинен баштап милдеттүү болгон. Ошондуктан эгерде юридикалык жактар бул камсыздандыруу полиси жокторго, юридикалык жактарга 13.000 сом айып пул каралган. Ошондуктан юридикалык жактар дээрлик уже бардыгы ушундай камсыздандыруу полисине уже ээ. Эмне үчүн биз жазалоо чарасына өтүп жатабыз? Анткени массалык түрдө эч ким катталбай койду да, ОСАГО полисин албай койду да. Дээрлик бул айып пул салуу, жазалоо бул аргасыздан келип чыккан нерсе деп ойлойм. Анткени эң негизгиси бул жарандарга жеткизүү да. Бул камсыздандыруу жөн эле калкыбыздан, жарандардан, биздин болочок кардарларыбыздан акча чогултуп алуу ой эмес. Же эгерде камсыздандырбай койсо, алардын баарына кыйнап алардан айып пул чогултуу негизги ой эмес. Бул жөн гана ошо жарандарыбыз ошо камсыздандыруу менен таанышып, ошо камсыздандырууну айып пул төлөбөстөн гана эмес, ал өзү түшүнүп, ошол жакшы жактарын түшүнүп, ошол камсыздандырууну өздөрү колдоно билсе деген гана ой менен ошондой аргасыздан жасалган кадам болуп эсептелет бул. Көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, азыр бизде жападан жалгыз мамлекеттик камсыздандыруу уюму бар. Андан тышкары бир нече 10-20 ашык жеке компаниялар бар. Анан сизге суроо узаткым келип атат, Эрмек мырза. Айтсаңыз, Кыргызстанда негизи эле камсыздандыруу компаниялар жеке кандай абалда жашап атат? Алар сиздер качан пайда болдуңуздар эле? Элдин камсыздандыруу маданияты калыптанып келе жатабы? Же балким сиздер ушу ОСАГО боюнча штраф киргизилсе биздин кардарлар көбөйөт деп күтүп жатасыздарбы? Орусча айтса болобу? Айтыңыз. Частных компаний, которые работают, их 15, которые зарегистрированы в Кыргызской ассоциации страховщиков. Некоторые компании действительно открывались под ОСАГО, но в основном это компании, которые работают десятки лет, да, и нарабатывают свою репутацию. Большинство компаний имеют кыргызстанский капитал. Вы силер качандан бери иштеп жатасыздар? Анан кардарларга 2016 жылы баштадым, ооба. Сиздер мыйзам күчүнө киргенден баштап, э? Жок. Это мен башталдым. А компания 2010 башталды. Кыргызстанда? Кыргызстанда. Биринчи камсыздандыруу компания. Биринчи компания в 98 году, мне кажется. Азыр Кыргызстанда эмнени камсыздандырышат көбүнчө? Разные объекты. Имущество, выезжающие за рубеж, кто потом юридические лица. Кайсылардын кардары көп? Автоунаабы же кыймылсыз мүлкпү?
юридикалык жактан көп да кардар бар. Да. Сиздер банкрот болгон учурларыңыздар болгон жокпу? Баардыгын өз учурунда төлөп берип жатасыздарбы? Ооба. Касательно выплат, компании выплачивают, потому что у нас есть служба регулирования за финансовым рынком, Госфиннадзор. Если компания төлөбөсө, лицензия алып салат. И поэтому, если все правильно и компания выплатит. Азыр унаалар боюнча сиздерге кардарларыңар көп келип атабы? Аябай көп. Сиздерде баа кандай? Мисалы үчүн унааны канча сом камсыздандырат? Сиздерде мамлекеттик уюмда 1680 сомдон өйдө да, а сиздерде? Баасы бирдей. Бул мамлекет коюп бергенби? Ооба, бул вообще это государственный продукт ОСАГО. То есть, неважно, вы берете в государственной страховой организации или в частной, цены у всех одни. Сиздер ушуга чейин ошо ОСАГОнун негизинде төлөм жүргүздүңүздөрбү, төлөп бердиңиздерби жок? Канча кардарга төлөп бердиңиздер? Канча сомго чейин? Канча максимальный лимит боюнча 150 максимальный лимит. Биздин компания рекорд койду по выплате. 1 миллион где-то 200 миң сом төлөндү. Бул канча кишиге? Бул бир ДТП болгон, Нарын Торугарт. 2 уна, где-то 3-4 адам каза болгон. Актан мырза, сизге суроо бергим келип атат да, камсыздандыруу полиси пайдалуу экенин, керек экенин эмнеге жарандар жакшы кабыл албай, түшүнө албай жатат да, же кандайдыр бир тобокелчиликтери барбы, же акча өндүрүүдө көйгөйлөр болгонбу, же полистин баасы кымбатпы, эмнеге деп ойлойсуз? Эң негизгиси бул биздин оюбуз боюнча бул маалыматтын жетишсиздиги элибизде. Анткени Советтер Союзу урагандан баштап ошо камсыздандыруу рыногу дээрлик, мамлекеттик камсыздандыруу рыногу дээрлик жок болгон. Жок десе болот, мурункудай жана орусча айтканда гострах деген система жанагы кыйрап, андан кийин ошондой мамлекеттик камсыздандыруу системасы жок болгондон кийин калктын көбүнчө катмары ошо камсыздандыруу жөнүндө маалыматтан ажырап калган. Жана анткени ошол дээрлик мына 20 жылдан ашып 20-30 жылга жакын убакытта камсыздандыруу жөнүндө такыр элибизде такыр маалымат жок калган. Ошондуктан ойлойбуз бул элибизге бул жаңы нерсе болуп көрүнүп атат. Анан өзүңүздөр билесиңер, ар бир эле жаңы нерсени баары эле кучак жайып тосо койбойт. Ошондуктан биз ойлойбуз бул маалыматты канчалык, мисалы силердикиге окшогон социалдык тармактар аркылуу болобу же массалык маалымат каражаттары аркылуу болобу, маалыматты элибизге канчалык көп таратсак, ошо камсыздандыруу жөнүндө, камсыздандыруунун жакшы жактары жөнүндө, эмне үчүн керек жөнүндө ошондой маалыматтар көбүрөөк тараткан сайын калкыбызда ошондой дагы алар дагы ошондой чынында эле ушундай нерсе, камсыздандыруу деген нерсе бар турбайбы, ошону колдонсо болот турбайбы, эгерде ошондой бир определенный анча-мынча акчаны төлөп коюп кийин чоң чыгымдар болсо, ошо чыгымдарды камсыздандыруу компаниясы аркылуу өндүрүп алсак болот турбайбы деген ойлор, ошондой ойлор пайда болуш керек да элибиздечи. Ошондуктан биз тынбай ошо элибизге маалымат таратуудан чарчабашыбыз керек. Биз дагы эле ушундай мына жеке компаниядан келген кесиптешим дагы жардамы менен ошо элибизге жанагы мурун айткандай камсыздандыруу культурасын калкыбызда өйдөлөтүшүбүз керек. Камсыздандыруу дегенде азыр көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн бизде камсыздандыруунун кандай түрлөрү бар? Эмнени камсыздандырса болот? Анан ушул айтып келип туруп айтсаңыз да, ОСАГОнун эмне пайдасы бар? Мисалы үчүн түшүндүрүп берсеңиз бир мисалдын тегерегинде. Негизи башынан айта келсе, бул камсыздандыруу негизинен өзү 3кө бөлүнөт. Мүлктүк камсыздандыруу, жоопкерчиликтүү камсыздандыруу жана өздүк камсыздандыруу деп коет. Орусча личное страхование. Это жанагы адамдын өзү менен байланыштуу, өмүрү, ден соолугу болобу, ошо менен байланыштуу болот. Мисалы мүлктүк камсыздандырууда бул мүлктүн өзүн камсыздандырса, бардык нерселерден ага бир нерсе түшүп кетеби, аны бир нерсе коюп кетеби, өрттөнүп кетеби, уурдап кетеби деген нерселерден, сырттан келүүчү кырсыктардан мүлктүн өзүн коргоо бул мүлктүк камсыздандыруу болот. Мисалы автоунааны мисалга келтирсек, автоунааны эгерде камсыздандырса, мүлктүк камсыздандыруу менен мисалы автокаска деп коебуз аны. Эгерде ал автоунаага башка автоунааны келип сүзсө, ага мисалы азыр дагы көп болуп атат,
бак кулап кетсе, дагы ага да учактар кулап кетеби же аны уурдап кетеби, ошондой кырсыктар болгондо ошо келтирилген чыгымдарды мүлктүк камсыздандыруу бул эмеде учурда автокаска деп коебуз, ошо ордуларын толтуруп берет. Мисалы сындырып кетсе, ал аны оңдоп берип, кайра жана жымсалдап краскалап берген, бул мүлктүк камсыздандырууга кирет. Эми жоопкерчиликтик камсыздандыруу бул жанагы биз айтып атпайбызбы, ОСАГО деп коебуз го. Эң негизги мисалы бул ОСАГО автоунаа ээлеринин укуктук жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу деп коебуз. Мунун дагы айта кетчү нерсе, дагы ыктыярдуу түрү да болот. Ал жөнүндө кийин сүйлөшсөк болот. Азырынча ОСАГО боюнча сөз болуп аткандыктан, ОСАГО бул эгерде автоунаа ээси өз автоунаасында кетип баратып, кокустуктан башка жактарга, үчүнчү жактарга деп коебуз, зыян келтирсе, чыгым келтирсе, мисалы коюп алабы, же кандай тиги мүлкүнө автоунааны коюп алабы, же Кудай сактасын дегендей башка жөө жүргүнчүнү коюп алабы, ошондой үчүнчү жактарга чыгым келтирсе. Үчүнчү жак деген бул жабыркаган тарап, Жабыркаган тарапка. Биринчи жак бул камсыздандыруу уюму. Биринчи жак бул камсыздандыруу. Бул сиздин дагы сурооңуз туура. Азыр андагында ага да токтоло шашпай айтып өтөлү. Эмнеге үчүнчү жак деп. Ошол келтирилген чыгымды, ошол чыгымга эгерде ошол биздин болочок кардарыбызда күнөөлүү деп табылса, ошо келтирилген чыгым ОСАГО полис аркылуу, камсыздандыруу компаниясы аркылуу ордотуу үчүн жабыркалануучу жакка төлөнүп берилет. Ал эми үчүнчү жанагы токтолуп кеттик, өздүк камсыздандыруу бул адамдын өмүрү менен байланыштуу. Ал өмүрүн, ден соолугун камсыздайт. Эгерде өмүрүнө же ден соолугуна ошондой бир кокустуктан чыгым келтирилсе, ошо камсыздандыруу компаниясы тарабынан аны бир сумма компенсация төлөнүп берилет. Ал сумманы адам өзү чечеби, өмүрүн камсыздандырат? Бул өмүрүн камсыздандырууда адам өзү тандайт. Ошо момча суммага мени камсыздандырып коюуга тийиш деп, же болбосо дагы жанагы финансы-кредиттик мекемелер болот. Ошолордон эгерде ал жанагыдай кредит алган болсо, кээ бир ошо финансы-кредит мекемелер ошонун өзүнүн жанагы требованиялары бар. Ошо кредит алган адам өзүнүн өмүрүн милдеттүү түрдө камсыздандырып коюш керек деген. Ошол ал убакта анда камсыздандыруу суммасы ошо алган кредиттин суммасына барабар болот. Жана үчүнчү тарап, экинчи тарап дегенде бизден көп сурашат. Эмнеге ошо компенсация берүүчү жак, жабыркаган жак, үчүнчү жак деп эмнеге айтылат деп. Анткени элестетсе, эки автоунаа кагышып атпайбы? Бул жерде эки эле жак тарап болуп атпайбы? Бул жерде үчүнчү тарап деп, анткени бул жерде дагы камсыздандыруу уюму бар да. Камсыздандыруу уюму компенсация төлөп берип атпайбы жабыркаган? Ошондуктан биринчи тарап бул ошо камсыздандыруу компаниясы, экинчи тарап бул кардары, үчүнчү тарап бул жабыркаган тарап. Ошондуктан үчүнчү жакка төлөнүп берилет деп айтылат. Дагы бир суроо, ОСАГО полиси бар адам кырсыкка кабылган учурда биринчи кадамдар кандай болуш керек? Анткени силерден акча төлөмүн алганда кийин көйгөй жаралбаш керек да, далилдеш керек да ошол кырсыкка күнөөлүү экен. Биздин катарыбыз эгерде бизден ОСАГО полисин алып кетсе, ошо ОСАГО полисинде биздин авариялык комиссар деген өзүнчө кызмат болот, ошолордун байланыш телефондору болот. Бирок эң негизгиси бул ошондо жол кырсыгы болобу же кандай кырсык болгон кезде ал эң биринчи ошо адам өмүрүнө же ден соолугуна кокустук коркунуч туулуп атабы, ошол жөнүндө кам көрүш керек. Эгерде ошондой коркунуч туулган кезде ал тез жардамды чакырыш керек. Ошо андан кийин гана жанагы жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлерин чакырып, дагы анан биздин ошо аварийный комиссарларга чалып, ошо кырсык болгон жерге чакырып, ошол өзүнчө жанагы атайын органдар өздөрүнүн ошондо иликтөө иштерин жүргүзүп, өздөрүнүн жана тастыктоо документтерин берген учурда анан ошо төлөмдөр эсептелинип, үчүнчү жактарга келтирилген төлөмдөр, чыгымдар эсептелинип, ошо компенсациялар төлөнүп берилет. Бул тергөөнүн жыйынтыгы чыгып, баланча сомго жабыркады деген чечим чыккандан кийин. Ооба, анткени ошондой чечимди атайын гана органдар чыгара алат. Ар бир адам өзү ыктыярдуу түрдө мен күнөөлүүмүн деп эсептеген болбойт. Бул мыйзамга жараша эмес. Бизде баягы кыргызча бүтүрөл деген учур болот го. Мисалы үчүн мага мынча сом бер, мен арызданбай эле коеюн, милицияга, ГАИга чакырбай эле коелу деген учурда бул юридикалык кандай болот?
камсыздандыруу бул негизи баардык нерсе мыйзамга жараша болуш керек. Камсыздандыруу да 100% мыйзамга ылайык. Мыйзамда эгерде кандай жазылса, ошо ГАИ кызматкерлери чакырылыш керек, ошондой атайын экспертизалар болуш керек деп жазылса, камсыздандыруу мыйзамга ылайык гана болот. Жанагыдай сиз айтып аткандай учурларда анда бул камсыздандыруу эмес, камсыздандыруу бул учурда иштебейт. Иштебейт. Анда бүт баары документалдуу болуш керек. Анан баягы күнөөлүү тарап машинасын айып унаа токтотчу жайга токтотто турат го, баягы тергөө иштери бүткөнгө чейин. Анын чыгымы жабылбайт ОСАГО боюнча, э? Жок, бул күнөөлүү тараптын. Жок, күнөөлүү тараптын кетилген чыгымдары ОСАГО полиси менен жабылбайт. Жабыркаган жак тараптын гана кетилген чыгымдары толук, эгерде ал жанагыдай экспертиза кылыш керек болсо, же бир канча күн жанагыдай штраф стоянкада койсо, жерге туруп калса, ошо кетирилген чыгымдардын баары ошо ОСАГО камсыздандыруу полиси аркылуу орду толтурулат. Бирок айта кетчү нерсе, мыйзамга ылайык бир автоунаага максималдуу төлөмдөр 150 миң деп эсептелинген. Бардык максималдык төлөмдөр автоунаа ошо мүлккө бир жылда 450 миң сомду түзөт. Бир камсыздандыруу полиси аркылуу. Кийин 2-3 жолда кырсыкка калса 450 миңге чейин максималдуу төлөм жүргүзүлөт. Эгер жабыркаган тараптын чыгымы 200 миң деп калса, анда 150 миң камсыздандыруу компания 50 миң өзү төлөйт. Анан бирок ушул жерден айрымдарына түшүнүктүү болуш үчүн бул юридикалык жоопкерчиликтен кутултпайт. Эгер сен күнөөлүү болсоң, андан ары баягы жазаңды дагы тартышың мүмкүн. Бул граждандык гана жоопкерчилигин камсызда. Эгерде ал укук бузууларды кылып аякта дагы жанагыдай уголовный бирдемке болсо, анда кардары сөзү жооп берет анын баары. Бизде жеке компаниянын өкүлүнө суроо бергим келип жатат да, жеке компаниялар менен ошо камсыздандыруу иш алып баруу мындай татаалыраак деп айтышат экен да айрым жарандар. Анткени жеке компаниялар акча төлөп бергиси келбей, көп соттошот депчи. Сиздердин практикада көп соттошуу болобу? Сиздер кайсы учурда төлөп бериңер келбейт? Кайсы учурда, когда документтер толук эмес, если бир нерсе, если, допустим, умышленное действие бар болсо, мошеннические действия бар болсо, то тогда... Аны сиздер кантип билесиздер? Эми көрүнөт, если экспертиза чыкканда, то есть тиякта машина мындай урулган жок, допустим, или бир нерсе кылган, или злоумышленные действия деген. Болбосо сиздерде соттош процесстер болуп турат да, бул баягы нормалдуу көрүнүш да. Нормалдуу көрүнүш, конечно, когда если кардар не согласен, эмнеге төлөбөйсүңөр деп, ал, конечно, он может подать в суд и... Сиздин практикаңыздарда канча жолу компания сиздер тарап утуп чыктыңыздар? Так, биздин... Канча пайызында сиздер тарапта болот жеңиш? Так, биздин компанияда мындай вообще нерселер жок болчу. Соттошуп көргөн жоксуздар? Жок. Мындай эле досудебное разбирательство бүтүрүп салганбыз баарысы. Жанагы камсыздандыруунун суммасы дагы мамлекет бекитип берген суммабы же тариф өзүңөрдө бекитесиздерби? Мисалы үчүн турак жай, жана өмүрүн камсыздандыруу деп атпайбы ошолорду? Жок, бул если бул необязательные виды биз өзүбүз коебуз, рыночный баасы менен коебуз. Допустим, бир компания мындай бирди процент, башка мындай, биз более-менее рыночный менен баасы беребиз. Анан мен суроо бергим келип атат, Кыргызстанда 1 миллион 600 миң унаа бар деп айтылат экен да, расмий маалымат боюнча. Анан азыр анын жарымы дагы ОСАГО ала элек болуш керек. Балким бүгүн статистикалык маалымат өзгөргөндүр. Анан ошо суроомду аякталайын. Мыйзам күчүнө киргенден кийин айдоочуларга айып бул салына баштайт да. Анан бул кандайдыр бир нааразычылыкты жаратышы мүмкүн да. Сиздер ошого даяр болуп турасыздарбы? Эми айып пул салынган маалда бул ОСАГОсу жок деле өзүнчө нааразычылык түзүлөт го деп ойлойбуз. Анткени ар бир адам эле өз ыктыяры менен ошо айып пулду төлөгөнгө, ошо айып пул төлөп алып жакшы маанайда калган адамды деле жолуктурган кыйын дегендей. Бирок буга карабастан акыр аягы бул мыйзамыбыздын иштебегени үчүн ошондой айып пулдар кириш керек болчу. Анткени өзүңүздөр билгендей бул канча жолу буга чейин канча жолу
токтотулуп келген, жылдырылып келген. Жылдырылып келгендердин эң биринчи себептери бул ушундой азыркыдай эле болгон. Анткени камсызданылган автоунаалардын саны көп, алар жетишпейт, аларга дагы убакыт берели. Мисалы акыркы жолу убакыт бергенде жарым жыл убакыт берген. Ошо 1 миллион 600 миң автоунаа болуп деп эсептелип атпайбы, орточо эсеп менен. Ошолордун миллионго жакыны камсыздандырылган эмес. Бир айдын ичинде, бир күндүн ичинде, бир жуманын ичинде анын баарын камсыздандырып салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды дагы жылдыралы деп, аларга дагы убакыт берели, жарым жыл убакыт берели. Ошо жарым жылдын убакытынын ичинде 1 миллион автоунаа ээлери келип камсыздандырып алыш керек болчу. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан болобу, жеке камсыздандыруу компанияларынан болобу, жанагы 15 компаниялардын баарында эле ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, толук лицензиялар бар. Бирок тилекке каршы, эгерде 30 декабрь 24-жылы миллион автоунаа камсыздандырылган болсо, бүгүнкү күндө деле ошол миллион унаа камсыздандырылган жок. Анткени ошол берилген мүмкүнчүлүк менен ошо автоунаа ээлери пайдаланган жок да. Ошондуктан мен ойлойм да, ошондуктан дагы өлкө бийлиги мындан ары жылдыруунун кажети жок экенин түшүнүп дагы ошону баардык уже күчүнө киргизет деген ойдомун. Анткени мындан дагы эгерде дагы жылдырат болсок, кайра эле ойлойбуз, кайра эле ушундай эле. Азыр канча пайыз камсыздандырылды? Биздин мисалы, мен мамлекеттик камсыздандыруу уюму үчүн гана айта алам. Биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда жылдын башынан бери бүгүнкү күнгө орточо менен 150 миңге жакын автоунаа камсыздандырылды. Бул 10%га да жетпейт, өзүңүздөр көргөндөй. Бирок ойлойм башка мисалы дагы 15 жеке камсыздандыруу компаниясы болот, аларда дагы бир ушундай көрсөткүчтөр болсо, орточо эсеп менен может мүмкүн бир 20-30%га жетип калдыкпы деген ойдомун да. Адам өзү табиятынан ушундай го, акыркы учурда шашып калат. Азыр мисалы үчүн сиздерде иш кызыдыбы? Мисалы үчүн күнүнө буга чейин күнүнө канча камсыздандырчу элеңер, азыр кандай болуп атат? Ушул жумадан баштап бизде деле эмес, мүмкүн жекелик камсыздандыруу компаниялар иш абдан кызыды. Болочок кардарлардын саны абдан көбөйдү. Камсыздандыруу келишимин түзөм деген, камсыздандыруу полисин алам деген адамдардын саны эбегейсиз көбөйдү деп айтсак. Салыштырып айтсак, мисалы үчүн буга чейин мисалы сандардан эле айтсак мындай да, эгерде бардыгы 24-жылы эле бизде камсыздандыруу уюмунда 48 миң эле автоунаа камсыздандырылган. Өзүңүз көрүп аткандай 5 айдын ичинде 6 айдын ичинде ал 150 миңге жетип калды. Орточо эсеп менен бир күндө бизде 10 миңге жакын автоунаа камсыздандырылып жатат. База туруштук берип атабы? Бул да абдан туура сөз болуп, базабыз эч кандай система туруштук бербей, кээде ошондой системабызда жана сбойлор болуп, дагы жанагы электр энергиясын өчүрүү кээде болуп атпайбы, ошол жерлерде дагы система электр энергиянын жардамы менен гана иштейт. Ошо серверлер ошол жака кошулган. Ошол кичине кыйынчылыктарды түзүп, кичине тоскоолдуктар болуп атат. Бирок ага карабастан биз ошо мыйзамдын аткарылышына, ошондой элибизге айып пул төлөп калбасын деп, ошо баардык аракеттерди кылып атабыз. Колубуздан келген баардык иш-чаралар көрүлүп атат. Сиздерде абал кандай болуп атат? Кардарлар көбөйдүбү бул акыркы? Канчага көбөйдү? Аябай көбөйдү. Если былтыр ОСАГОсы только юридический фирмадан алышты, а бүгүн, допустим, ушул жумада просто эрте менен где-то 10 киши уже очередте отурат да, күтүп атат. Жалпы сиздердин компаниянын ОСАГО алгандардын саны канча? Точно цифра айта албайм азыр. Бирок көп, Аябай көп болуп атат.
Анан булар азыр айрымдар баягы АСАга каршы чыккан тарап айтып жатпайбы, бул мамлекет жарандардын канын соруп атат, бул АСАга полиси бизнестин бир түрү, бюджетти толтуруу аракети депчи. Анан кээ бир эсептештир ошо 1,5 миллион машинанын орточо баягы 1680ден 3000ге чейин деп атпайсыздар, 2000 сомдон эсептегенде 3-4 миллиард сом түшөт экен депчи. Бул чындыгында эле бизнес камсыздандыруу. Негизинен айтуучу нерсе бул АСАга бул социалдык проект деп кээде айтылып келет. АСАга менен камсыздандыруу компаниясы байып кетпейт. Бул жөн гана АСАга эмнеге ошо милдеттүү түрдө киргизип, эң негизи АСАга деп көп сүйлөнөт, анткени АСАганын жардамы менен калк арасында камсыздандыруу жөнүндө маалымат тарайт да. Ошондуктан бардык өлкөлөр ошо именно ошо камсыздандыруу бул түрүн милдеттүү түрдө киргизип, эң негизги, эң биринчи кадам ошондон башталат. Калктар ошо милдеттүү түрдө камсыздандырып, эл ошо автоунаасын милдеттүү түрдө камсыздандырып, камсыздандыруунун башка түрлөрү менен дагы таанышат. Негизи камсыздандыруу жөнүндө маалымат алышат. Камсыздандыруу жакшы экени жөнүндө дагы ошо камсыздандыруу жөнүндө чоң маалымат алып, ошо анан камсыздандырууну өзүнүн жакшы жактары жөнү менен таанышып, анан ошону өзүнүн жашоосунда колдоно баштайт. Камсыздандыруунун башка түрлөрүн дагы, мисалы, мүлкүн камсыздандырып, өзү ден соолугун, өмүрүн камсыздандырып, ал эми жалгыз гана АСАга менен камсыздандыруу компаниясы байып кетет деген сөз туура эмес. Анткени АСАга күчүнө кирип, массалык түрдө калк арасында тараган маалда башка коңшу өлкөлөрдүн мисалы көрсөтүп тургандай, бул чыгашалуу камсыздандырууларга кирет. Бирок бул зато камсыздандыруунун башка түрлөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Ошонун негизинде анан акча тапса болот, Ошонун негизи АСАганын өзүнө эмес, башка түрлөрүн өнүктүрүп, башка түрлөрүн ошо калкка таратып, ошонун аркасынан гана анан пайдалуу, ошондой пайда тапса болот. Негизи норма бар да, жалпы камсыздандыруудан түшкөн каражаттын канча пайызы төлөмгө кетсе, бул нормалдуу деп эсептелинет. Эми орточо эсеппен 30%га чейин кетсе, бул орусча айтканда стабильный, камсыздандыруу компаниясы жашай берет. Нормалдуу деп эсептелинет. А бизде азыр канча пайыз болуп атат? Бизде ага жете элек. 30%га жете элек. Ага жете элек, бирок биз АСАга жаңы гана башталып атпайбы? Жок, сиздерде АСАгадан башка да түрү бар да, мисалы үчүн турак жайларды камсыздандыруу боюнча былтыр Минкаптын чечими чыккан, баягы мамлекеттен маян алгандардын баары милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек деп. Демек, сиздерде бул тарапта деле турак жай боюнча деле көп киши камсыздандырды да. Турак жай боюнча дагы ал жанагы токтомдор жанагы президентибиздин жанына чыгып, ошол бардык бюджеттик организация негизи мамлекеттикке тиешелүү бүт мүлк мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздандырылыш керек деген чыгып, анан дагы жанагыдай турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча ошондой токтомдор чыгып, бирок ал боюнча биз дагы 1 жыл эле болду баштаганыбыз, ал боюнча дагы статистиканы айтуу кыйын, бирок азырынча 10% эле тегерек болуп турат. Демек, мамлекет кызматкерлеринин баары камсыздандырылат. Бул дагы жаңы гана башталды. Бирок ипотекага алган үйлөр автоматтык түрдө камсыздандырылат, Анткени бул ипотека на самом деле бул ал жаранга тиешелүү эмес, ал бул жана ипотечный компаниянын азырынча мүлкү да. Ошондуктан ал компанияда өзүнүн мүлкү жөнүндө кам көрүп, өзүнүн мүлкү жөнүндө бул камсыздандырылып коюш керек. Аты эгерде бирдемке болуп калса, мен анын аркасынан чуркап жүрбөйүн, андан көрө камсыздандыруу компаниясынан ошондой төлөмдөрдү чыгарып алайын деген ой менен жасап турат. Кырсыктаган учурда гана төлөп бересиздер. Ипотекалык үйлөрдү төлөй албай калса, силер жардам берет деген норма жок да. Бул аны менен байланыштуу эмес. Бул ошол үйгө мүлк катары кандайдыр бир чыгым келтирилсе, өрттөнүп кетсе же жер титирөө болуп же жанагыдай шамал болуп, эгерде чыгым келтирсе, ошо чыгымдар гана материалдык чыгымдарды гана толтурулат. А финансылык өзүнүн жанагы жоопкерчилиги ал камсыздандырууга жатпайт. Эрмек мырза, мындай суроо берим келип жатат. Жеке компанияларга кайсы мүлктүн түрүн камсыздандыргандар көп кайрылат? Мисалы үчүн сиздерде турак жайбы же машинабы же адам өмүрүбү? Турак жай
только мамлекеттик страховая организацияда болот. Бизге только автоунаа, если ОСАГО боюнча. Андан башка эчтеке камсыздандырбайсыздарбы? Жоқ. Если обязательный вид, только ОСАГО, а башка добровольный вид барысы кылабыз. Эмнени кыласыздар мисалы үчүн? Имущество, жизнь, бизнес, здоровье, все, что есть. А камсыздандыруу сиздер үчүн мындай, эми сиз бизнес жасашыңыздар керек да, баягы киреше табышыңыздар керек. Кирешелүүбү бул тармак кандай? Ооба. Мындай болуп атат. Страховая компания — это заработок не только от страхования камсыздандыруудан, это еще как инвестиционная компания же считается. По закону страховая компания имеет право покупать акции, там, вкладывать, открывать компании. И вот ушул жактан уже. А элден чогулган акчадан сиздер пайда таппайсыздар, полистердин? Жоқ. Пайдасы бар, бирок, допустим, если вот насчет ОСАГО айткандай, то, что это бизнес, если Google'да кирип, ОСАГО во всех странах был убыточный продукт. Он действительно как социалдык продукты болот. И то, что говорят, допустим, если там мынча акча түшөт, тияк бияк, биз вот статистика карадык, жыл сайын где-то 7000 жол кырсыгы болуп атат. Но это только официальный жактан да. Если мындай санап максимальный лимит менен уже убыток болот да, ОСАГОсы. А кирешелүү эмес болсо сиздерге анда эмнеге муну Жоқ, бул уже обязательный вид страхования. Сиздерге мамлекет милдеттеп атабы? Ооба. Жоқ, бизде лицензия бар, и биз иштеп атабыз ушул боюнча. Жок, эми сиздер камсыздандырбай койсоңуздар деле болот да, эми бизнес катары сиздер киреше табышыңыздар керек да. Сиздерге эмне пайда дейм да? ОСАГОсы, если пайдасы жок, как вот Акман мырза айтты, то, что башка жактан уже пайдасы болот. Башка түрүнөн? Конечно. Мисалы ОСАГО сатып атып, ага биздин адистерибиз, жеке компаниялардын адистери ОСАГО алып атканда алар кардарга дагы каска алып койбойсуңар, каска камсыздандыруусун алып койбойсузбу, же үйүңүздү камсыздандырып койбойсузбу, жоопкерчилигиңизди камсыздандырып койбойсузбу, же жана өмүрүңүздү, ден соолугуңузду камсыздандырып койбойсузбу деген гана мүмкүнчүлүк пайда болуп, ошо менен кошо дагы камсыздандыруунун башка түрлөрүн сатып, ошо анды жанагы пайдага чыкса болот деп ошон үчүн. ОСАГО бул силерге жардама болуп берип аткандыр. Туп-туура бул ОСАГО биз үчүн жардама. Анан айтсаңыз, азыр мамлекеттик камсыздандыруу менен жеке камсыздандыруу компанияларынын эмне айырмасы бар? Мисалы үчүн жаран катары кайсыны тандаган ыңгайлуу. Эми албетте баягы бизнес деген бар, рынок деген бар, бирок чындыкты айталы да. Чын-чынына келгенде мамлекеттик камсыздандыруу уюму болобу же жеке камсыздандыруу уюму баарыбыздын жана көзөмөл кызмат бир. Мамлекеттик каржы көзөмөл кызматына баарыбыз ошо орусча айтканда подконтрольный, ал бизге лицензия берет. Биздин эгерде ошондой нормативдерибиз болот, ошо нормативдерибиздин баарын карайт, нормативди бузуу болсо, ошон бузган болсок, ошондой биз биз мамлекеттикпизби, жеке компаниябызбы, эчтекесине карабай ошондой чара көрүлөт. Анткени ал алардын милдети да. Эгерде алар аны өзүнүн милдетин аткарбай коюп, ошондой убагында чара көрүлбөй камсыздандыруу компаниясы ошондой банкрот боло турган болсо, алардын жоопкерчилиги болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мамлекеттик камсыздандыруу болобу же жеке камсыздандыруу болобу баарыбыздын дагы айта кетчү нерсе именно жанагы милдеттүү камсыздандырууда баардык тарифтер бир, төлөп берүүчү сумманын баары бир. Жөн гана айта турган нерсе мамлекеттик камсыздандыруу компаниянын үстүндө жанагыдай гарант болуп мамлекет турат. А бул жеке камсыздандыруу компанияларынын үстүндө өздөрүнүн акционер, гарант сыяктуу өздөрүнүн акционери, өздөрүнүн жанагы уставдык капиталы турат. Сиздер айырмасы кандай? Мисалы үчүн эмне үчүн жаран мамлекеттикке барбай жекеге барыш керек? Айырмасы жок, каяка барыш керек. Бизде если уставный капитал бар и общий ар бир жеке же мамлекеттик, бизде фонд гарантийных выплат ОСАГО боюнча деген бар. То есть кардарлар үчүн, то есть сомнения жок болуш керек, то что выплатить, не выплатить дегендей по-любому төлөнөт как бы. Эгер сиздер төлөй албаганга кудуретиңер жетпей калса, баягы фонд гарантийных выплат деген да төлөп салат. Бул Кыргызстанда камсыздандыруу боюнча эң жанагы ОСАГО боюнча эң башкы сумма канча дедиңиз? 150 миңге. Адам каза болгон учурда кандай? Ар бир адамга, жабыркаган адамга 300 миң сом
максималдык компенсация каза болгон учурда эгерде инвалид болуп, майып болуп кала турган болсо 200 миңге чейин. Эгерде ден соолугуна зыян келтирсе, ошо медициналык расходдор төлөнүп берилет. Эми жана мүлккө келтирилген чыгым айтып өткөндөй бир автоунаага максималдык компенсация 150 миң сом. Бирок бардыгы болуп мүлктүк компенсация лимит 450 миң сомго чейин бир жылга. Бирок дагы бир нерсени айтып кетүү керек. Эгерде ошол биздин кардар ошондой чыгым келтирип ошо 450 миң сомдун 90%-ын колдонсо, эгер ошо 450 миң сомдун 10% эле калган учурда биз ал уже кардарыбызга жаңы камсыздандыруу полисин ал деп айтканга укугубуз бар. Анткени бул дагы билесиңерби, бул дагы болочок жабыркалып калуучунун кызыкчылыгын коргойт. Анткени сумма аз эле калып атпайбы? Эгерде ал дагы кокустук болуп, дагы бирөөнү чыгым келтире турган болсо, ал жакта анын лимит аз эле калды да. Ошондуктан ошондой жерлердин баарын карап, эгерде ошондой коркунучтук түзүлгөн болсо, биз ал кардарыбызга сиздики ушундай аз эле калды, мыйзам боюнча биз сизден жаңы камсыздандыруу келишимин түзүүнү сураганга укугубуз бар деп айта алабыз. Техникалык моментте баягы ОСАГО таризделгенден тарта дароо күчүнө кирет да. Мисалы үчүн сиздерге кирип, ОСАГО камсыздандыруу компаниясына кирип, ОСАГОну алып чыгып келатып кырсыктаса иштей баштайбы? Бул негизи бул ОСАГОга эле тиешелүү эмес, бул негизи камсыздандыруунун бардык түрлөрүнө тийишүү. Эгерде камсыздандыруу келишимине жазылганга жараша болот. Эгерде камсыздандыруу келишимине бирок ОСАГОда да ушундай бул камсыздандыруу баасы жанагы тариф боюнча төлөнгөн сумма биздин расчёттук счётко түшкөндөн баштап ал иштеп баштайт. Эмнеге айтып атам, анткени ОСАГО полисинде саатынан бери жазылат экен да, кайсы убакта төлөйт? Анткени бул жанагыдай орусча айтканда мошенническое действие дегенден кутулуш үчүн жасалган. Анткени вдруг ал азыр сүзүп алып анан чуркап барып камсыздандыруу полисине алып койгон жерден да, анткени уже сүзүп алып барып алса, уже бул андан кийин алып атат да. Бирок ошол эле күнү күчүнө кире берет да ОСАГО полис. Ошол эле күнү, бирок акча каражат саат канчада түштү? Ошол жагы сумма жаратышы мүмкүн экен. Анткени биз которгондо дароо биздин эсептен алынып атат да ал акча. А сиздерге түшкөн бул процесске кардар күнөө эмес да. Кээ бир камсыздандыруу түрлөрүндө минтип жазылат да. Камсыздандыруу күчүнө кирет ошо акча каражат келип түшкөндөн эртеси күнү деп. Бул келишимде жазылганына жараша. Акыркы суроом болсун. Ушундай нерселерден алыс болуш үчүн, ушундай нерселерге элибизде дагы ушундай суроолор жаратпаш үчүн ошондой дагы киргизип коет. Камсыздандыруу ошо акча түшкөндөн эртеси күчүнө кирет. Демек, жарандар баягы келишимди так окуп, маалымат алыш керек экен. Акыркы суроом болсун. Азыр Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу жол кырсыгы көп катталууда да. Анан ушундай учурда сиздер баарына төлөп калышыңар мүмкүн да. ОСАГО баягы 1-июлдан тарта айыппулга жыгыласың десе, баары массалык түрдө камсыздандырылса, анда кудуреттүү болосуңарбы, төлөп жетишесиздерби баягы жол кырсыктарынын көп болуп жатканын эске алганда? Эки тарапка тең суроо. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуту үчүн жооп берсек, биздин уставдык капитал дээрлик 1 миллиардтан ашык болуп турат. Азыркы убакта дагы ошо өкмөттүн токтому менен биз ар бир жылыбыздан 27-жылга чейин уставдык капиталыбыз 5 миллиардка чейин көтөрүлөт деген токтом бар. Ал гана болбостон ошол 27-жылга чейин ар бир жылыбыздын жанагы тапкан таза пайдабыз ошо уставдык капиталыбызды көтөрүлгөнгө жумшалат. Мисалы, бул жылы 100 миллион пайда тапсак, ошонун баары ошо уставдык капиталыбызды көтөрүлгөнгө жумшалат. Бул кайра эле ошо өзүбүздүн жарандарыбызга, өзүбүздүн кардарларыбызга ошондой кырсык болгон учурда өзүбүздүн жоопкерчилигибизди убагында аткарып, толук бойдон аткарган үчүн ошондой гарантия болуп эсептелинет.
дагы еще дагы бир гарантиябызды аркабызда мамлекет турат дегендей мамлекеттик гарантиялар дагы бар. Демек төлөм жүргүзүүдө көйгөй жаралбайт. ОСАГО полису боюнча төлөм жүргүзүүдө акча жетпей калат, жанагыдай каражат жетпей калат деген коркунуч мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда жок. Бирок кесиптешүү үчүн бир сыйра дагы башын баштап койсом да болот. Бирок эгерде жанагы каржы көзөмөл кызматы деп айтып атпайбызбы, аларга жанагыдай өзүбүздүн отчетторубузду берип атпайбызбы? Ошо отчетторго ылайык, эгерде биз отчетторубузду туура түзүп, ошо жанагыдай нормативдердин баарын аткаруу болсок, ал андай коркунуч негизи түзүлбөш керек. Сиздерде андай коркунуч жокпу? Жок, коркунуч жок. Жолкучулар көп атпайбы? Болуп атат. Биз постоянно мониторинг кылабыз, статистика кылабыз и закладываем бюджет. Так, мынча бул айында там ОСАГО боюнча выплата болот. Всё, биз даярбыз и постоянно мониторинг кылабыз. Демек ошол рынокты баягы изилдеп туруп анан ошону рынокты и анан общая ситуация компанияда көрүп атабыз, канча там ДТП болуп атат, адам. Келип маек куруп жакшы маалымат менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз талкуу платформасында ОСАГО калк камсыздандыруу полисине даярбы деген темада кеп козгодук. Программанын катышуучулары Актан Турунбеков, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу башкармалыгынын башчысы жана Эрмек Эсеналиев жеке камсыздандыруу компаниясынын өкүлү болду. Программаны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта туруңуздар.